Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева, катталыңыз. Урматтуу айымдар, мен пластикалык операциядан кийин бандаж оронуп отурам. Ошол себептен жабык кийинип алдым. Бул убактылуу нерсе. Эстетикалык көз караштан мен ушундай кийинип тура көрдүм. Анткени YouTube каналымда силерге кеңеш берүүнү токтотуу болбойт. Силерге жардам берүүмдү улантам. Анан бандаж кийип отурганча оронуп мумия сыяктуу болгончо ушинтип кийинип кооз болуп чыкканды туура көрдүм. Туура түшүнөсүңөр деп үмүттөнмүн. Туура кабыл аласыңар деп дагы ойлойм. Липолитиктер жөнүндө чындык деген бүгүнкү тема. Азыр абдан модалуу тема. Бетимди кантип арыктатам деген эле кыздар. Кантип ичкертем деген эле кыздар. Липолитик атып койсо эле, анан Инстаграмды ачса эле же башка соц тармактарды ачса эле шакылдатып бетке укол атып эле, анын беттери ичкерип эле калган кыздар. Бул чындыкпы же бул жөн эле адаттагыдай эле калппы? Ошол тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Биринчиден, бетти арыктатуу бул жабан гана майды алып салуу эмес, бул бетти пропорционалдуу кылуу. Кээ бир айымдардыкы ички май болот. Аны камки биша деген операция бар. Удаление комков биша. Ошол менен алып салса болот. Кээ бирөөнүкү сөөк чоң болот. Эгерде сөөк чоң болсо, кандай липолитик атса дагы, кандай бетти арыктатса дагы ал кичирейбейт. Кээ бирөөнүкү болсо ылдый агып, териси ылдый алып калган, мисалы 40тан 30тан ашкан айымдардыкы. Ага канча липолитик жасаса дагы бети барган сайын жаман боло берет. Негизи эле ошол сыйкырдуу уколдор липолитиктер. Булар эмне? Липолитиктер булар чын эле беттеги майды жок кылуучу, арыктатчу бетти заттар. Липолитиктин эки түрү болот. Түзмө түз жана түз эмес. Түзмө түз липолитиктер кандай эффект берет? Териге киргенге, майга киргенде ошо май клетканы жарып жок кылат. Түз эмес липолитиктер бул май клетканы жөн гана убактылуу арыктатат. Түз липолитиктер эч качан бетке атылбайт. Түз липолитиктер денеге атылат. Түз эмес липолитиктер бетке атылат. Бирок баарына эле керекпи? Анан чын эле ошондой сыйкырдуу эффекти барбы? Биринчиден, ооба, липолитик бетти арыктатат. Бирок арыктатыш үчүн 5-10 сеанс керек. 1-2 сеанста эчтеке болбосоңор да 10 сеанста реабилитация болот, бир аз оорураак. Бетиңер кызарат, бир аз шишит. 10 жолу жумасына, мисалы, бир жолу келип 10 жолу ушундай 2-3 күн шишип жүргөн бул комфорттуу эмес, албетте ыңгайлуу эмес. Ошон үчүн бул биринчи минусу. Экинчи минусу, биз ойлогон бир вау эффекти бербейт. Бет ооба бир нече арыктайт, бирок ошол арыктаганга керектүү зонагабы? Ошондо ойлонуп көрүш керек. Кээ бирөөнү, мисалы, липолитик атканда теринин астындагы май жалпы арыктайт дагы, бети скелет болуп эмеге сөөгү көрүнүп калат. Бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Пропорционалдуу бет бул арык бет эмес. Пропорционалдуу бет бул гармонияда турган бет. Атайын беттин пропорциялары бар. Мисалы, бул жерде өзүнчө расстояние болуш керек, бул жерде өзүнчө расстояние болуш керек, бул жер өзүнчө көтөрүлүп туруш керек. Ошондо бет сулуу болуп көрүнөт. Кээ бирөө ойлойт, бетим арык болсо эле жашнак болуп калат. Жок, кээ бир объемдордо болгону өдө көтөрүп, кээ бир объемдорду алып салганда ошондо гана жардам берилет. Мисалы, кээ бир учурда липолитик аткандан көрө бетти гиалурон кычкылы менен бул жака өдөрөк көтөрүп коюу жакшы. Же эгерде 40тан 30тан ашкан айым болсо, ошондой эле операция менен фейслифтинг деген операция бар, мини фейслифтинг деген операциялар бар. Булчуңдарды тартып өдө көтөрүп коюу зарыл. Анан бетим мындай чоң, табактай, липолитик айтсам эле кичирип калат деген айымдарга ооба бир нече убакыттан кийин бир аз кичирейт, бирок бул түз эмес липолитик болгондон кийин албетте бет бир нече убакыттан кийин кайра эле толот. Эгерде силер толсоңор, клетка толот, бул клетка жарылып жок болбойт, убактылуу арыктайт дагы, бир аздан кийин кайра толот. Ошол себептен мен
ооба бетке липолитикти атса болот, бирок силер ойлогондой сыйкырдуу эффект болбойт жана реабилитация баары бир бир аз оорураак демекчимин. Атасыңарбы, кылбайсыңарбы ал өзүңөрдүн чечимиңер, өзүңөрдүн врачыңар менен жакшы кеңешип, бетти пропорционалдуу кылыш үчүн силерге керекпи же жокпу чечип, анан кылсаңыздар болот. Денеге липолитиктер Инстаграмда ачсаң эле килтеген курсактарга липолитиктерди атып, колдорго липолитиктерди атып аткан косметологдорго айтмакчымын. Эч качан, эч учурда липолитиктер менен курсакты же колду же чоң көп май толгон жерди арыктата албайсыңар. Анткени липолитик түзмө-түз липолитик клетканы жарыш үчүн аябай көп доза керек. Көп дозаны бул жака ата албайсыңар. Клетка жарылгандан кийин боордон айланып, анан канга өтүп, анан чыгарылыш керек. Интоксикация болот организм. Анан аябай көп доза атсаңар организм ууланат. Албетте бул эч кимге кереги жок. Ошол себептен врач-косметологдор, дарыгер-косметологдор көп дозаны эч качан атпайт, а кичинекей дозадан пайдасы жок. Эки жакшы мен билген липолитик бар. Анын бири Акваликс деген липолитик. Аны менин билишимче Кыргызстанда саналуу 1-2 эле пластикалык хирург колдонот. Ал липолитик чын эле күчтүү, ал липолитик чын эле курсакты, белди жок кылат, бирок аны аткандан коркушат. Анткени кичинекей эле туура эмес атылып калса, мисалы булчумга тийип калса, ошол жер чирип түшүп калат, некроз болуп калат. Аны тажрыйбасы бар, билген, аябай көп жасаган адам эле кылбаса, бул липолитик ооба эффекти бар, бирок ошондой эле коркунучу дагы бар. Калган атып аткан нерселердин баары Инстаграмда, тиякта көрүп аткан курсак, белге, бутка атып аткан нерселердин баары бул фейк. Бул эч нерсеге жардам бербейт. Жөн эле убактыңар кетет, акчаңар кетет. Арык чырай модель кыздарга анча курсактары чыгып, анча белдери чыгып калган кыздарга балки убактылуу бир аз жардам бериши мүмкүн. Анан 1-2 үчөн төрөгөн, кадимкидей эле мынтип кармаганда майы бар айымдарга бул нерсе жөн эле убакыттын бекер кеткени жана акчанын бекер кеткени. Мына урматтуу айымдар, липолитиктер жөнүндө ачуучундук, эмкиде сөзсүз беттин пропорциялары жөнүндө сүйлөшөбүз. Сулуулук бул жөн гана бир укол эмес, сулуулук бул жалпы түшүнүк, бул идеалдуу пропорциялар. Эгерде видео жакса сөзсүз лайк баскыла, комментарий жазгыла жана менин каналыма катталгыла.